Assalamu alaikum, урматтуу окуучулар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз 10 класстар үчүн акаид сабагы. Биздин бүгүнкү акаид сабакта өтө турган темабыз акыретке ыйман келтирүү. Бул параграфтын ичинен биз бүгүн кабыр жана кыямат темасын өтөбүз. Кабыр жашоосу. Кабыр жашоосун биз 3 темада карап көрөбүз. Рухтун маани маңызы жана анын өлбөстүгү. Кабыр жашоосу жана анын маани маңызы. Кабырдагы абал. Рухтун маани маңызы жана өлбөстүгү. Биз бул темада адамдын руху жөнүндө кыскача маалымат алабыз. Чындыгында өлүмдөн кийин кишинин жашоосун уланта турган нерсе бул анын денеси эмес, руху болуп эсептелет. Адамзат тарыхынан бери эле адамдын дени жана рухтан түзүлгөндүгү изилденип келүүдө. Инсандардын физиологиялык тарабынан дагы башка бир тарабы болуусу керек деген ойго алып барган себептердин бири түш болуп эсептелет. Себеби түштө адам бир гана физиологиясы менен эмес, экинчи бир зат менен айланып жүрөт. Рухтун маани маңызын, өзгөчөлүктөрүн түшүнбөгөндүктөрү үчүн аны четке каккандар да бар. Биз мусулмандар инсанды рух жана денеден куралгандыгын жана өлүмдөн кийин рухтун түбөлүктүүлүгүн кабыл кылгандыгыбыз үчүн өлүмдөн кийинки абалдарга ишенебиз. Өлүмдөн кийинки кабыр жашоосу жана акырет абалдары рухтун өлүмсүз экендигинин далилдери болуп эсептелет. Кабыр жашоосу жана маани маңызы. Бул темадан биз кабыр жашоосу деген эмне экенин билебиз. Ислам дининде акырет күнүнө жана ал күнү болуучу нерселерге ыйман келтирүү кандай керек болгон болсо, рухтун денеден чыгуусунан башталып, кыяматка чейин улануучу барзах жашоосуна да ишенүү ушундой эле керек. Барзах жашоосу деген бул кабыр жашоосу. Ошону менен бирге эле кабыр, барзах жашоосунун боло тургандыгы аят жана хадистерден белгилүү. Ал эми кандай абалда болуусу жөнүндө ислам аалымдары көз караштарын айтып өтүшкөн. Аалымдардын бир тобу болсо кабырдагы эсеп-китеп, неемат жана азаптын болуусуна ишенүүнү жетиштүү көрүп, кабырдын маани маңызын, Аллага таштоону жана бул маселеде көз караш айтпай эле коюуну туура көрүшкөн. Кыскасы, рух кайра кайтарылса да, кайтарылбаса да, рух менен дене байланышта болсо да, болбосо да, кабырдагы өлүккө ал абалды сезе турган даражада сезимдер жана бир түрдүү жашоо берилет. Демек, кабыр жашоосунда адам сурак жообун жана анын натыйжасын, тагыраак айтканда, азабын же жыргалын сезген абалда болот. Кабырдагы абал. Эми кабыр жашоосу кандай абалда болорун карап көрөлү. Өлүк кабырга коюлгандан кийин Мункар жана Накир аттуу периштелер келип, андан Раббиси, дини жана пайгамбары жөнүндө сурайт. Бул суроого мумун мусулмандар оңой эле жооп беришет жана андан аркы жашоосу жыргалчылыкта болот. Ал эми капырлар бул суроолорго жооп бергенден кыйналышат жана андан аркы жашоосу азапта болот. Адам кайсыл жерде, кандай абалда өлсө да барзах ааламын жашайт жана сезет. Тактап айтканда, адам ар кандай абалда өлүшү мүмкүн. Мисалы, үйдө жатып өлгөндөр бар, же болбосо деңизге чөгүп ошол жактан жок болуп кеткен абалда өлгөндөр бар, же болбосо күйүп, кандайдыр бир өрттө күйүп, күл болуп жок болуп кеткен абалда өлгөн адамдар бар. Демек, булардын баары барзах ааламын жашайт.
Бул сыяктуу кайып ааламына тиешелүү маселелерди биз аят жана хадистерде түшүндүргөнчөлүк эле үйрөнө алабыз. Кабырдагы азап же болбосо неемат, жыргалчылык адамдын дүйнөдөгү жашоосунун негизинде болот. Дүйнөлүк жашоосунда туура жолдо болуп, салих амалдарды аткаргандардын акырет жашоосу кабыр жашоосунан эле башталып, жыргалчылыкта болот. Ал эми дүйнөлүк жашоосунда Аллахтын бар экенин кабыл кылбай, туура эмес жолдо болгондордун акыреттик жашоосу кабырдан эле азаптуу жашоо башталат. Демек, балдар, кабыр жашоосу мына ушундайча болот. Эми урматтуу окуучулар, кыямат жөнүндө да кыскача айтып өтөлү. Кыямат сөзүнүн мааниси эмне? Сөздүк мааниси бул туруу, бутта тик туруу. Терминдик маанисин экиге бөлүп карайбыз. Биринчиси табият мыйзамынын бузулушу, экинчиси өлгөн же жок болгон нерселердин жаңыдан тирилтилип, тик туруусу жана махшарга карай жол алуусу. Кыямат качан болот? Бул суроо көпчүлүктү кызыктырган бир суроо. Ага мындайча жооп берилет. Куранда мындайча буйрулган, айтылган: сенден кыямат качан болоорун сурашат. Сен аларга чындыгында анын маалыматы Эйгемдин алдында, анын убактысын ал гана ачыкка чыгарат дегин. Ал кыямат асмандар жана жер үчүн да оор болот. Ал капилет келет. Алар сенден сен аны билип тургансып сурашат. Сен айткын: чындыгында анын маалыматы Эйгемдин алдында, бирок көптөгөн адамдар аны билишпейт. Араф сүрөсүнүн 187-аятында мына ушундай айтылган. Эми бир жолу кыяматтын качан болушун сураган адамга Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал үчүн эмне даярдадың деп жооп берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөзү менен кыяматтын качан болуусу эмес, ага даяр болуу маанилүү экендигин айткан. Эми кыяматтын аламаттары же болбосо белгилери жөнүндө карап кете турган болсок, эң биринчи белгиси бул пайгамбарыбыздын келиши. Тагыраак айтканда, пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар болгондугу үчүн кыяматтын да болушу жакын деген мааниде. Андан сырткары хадистерде келген кээ бир аламаттар төмөнкүлөр. Жер жүзүн туман каптоосу, Даджалдын чыгышы, Даббатул ард, бул дагы бир жаныбар жерден чыгуусу, күндүн батыштан чыгуусу, Яжуж Мажуж, булар дагы жандыктар, Азирети Исанын алейхиссалам түшүшү. Кыяматтын болушу. Кыямат кандай абалда болот? Кыямат 4 улуу периштенин бири болгон Исрафил периштенин сурду үйлөөсү менен башталат. Сурнайды биринчи үйлөгөндө бардык жандыктар жер менен бир болот. Тагыраак айтканда, бардык жандыктар өлөт. Экинчи үйлөгөндө рухтар денелерине кайтып, кайра тирилүү ишке ашат. Ал эми сурнай деген эмне дегенибизде, сурнай бул мүйүз сыяктуу бозоргон деген мааниге келген бир аспап. Мына ушинтип, урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта эмнелерди көрдүк, бир кайталап кетели. Кабыр жашоосу, андагы рухтун абалы, андан кийин кыяматтын белгилери жана болуусу жөнүндө кыскача түшүнүк алдык. Ал эми силер ушу менен эле бирге чектелип калбастан, китебиңерден окуп, кеңири маалымат аласыңар. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин аман болгула.